кээ бир намаздагы каталарды мен өзүм байкаган намаздагы каталарды айтып коюшум керек. Чындыгында биз канчалык кушу-кузуубуз менен намазга толук турда аракет кылганыбыз сайын кээ бир кемчиликтер болуп калат. Мен көбүнчө байкап калган кемчиликтерди айткым келет ушул жерде. Биринчи, дүйнөлүк сөздөрдү сүйлөө. Мисалы биз качандан бери айтып келебиз да, ушу телефон ойлоп табылгандан бери мечиттеги молдокелердин сайрап аткан сөздөрдүн эң көбү бул телефонуңду өчүр, телефонуңду самолетке коюп кой, телефонуңду Алла менен болгон байланыш эң жакшы байланыш деп качандан бери сайрап айтып келишет, бирок постоянно ар дайым бир намаз болгондо бирөөнүн телефону тыңыр дейт да сөз түрдө. Ошол бирөөнүн кээ бир нерв чыдаган адамдар кээде сөгүп бергенине дагы мен күбө болдум да. Өчүрбөйсүңбү телефонуңду деп кыйкырып. Бул чындыгында ойлоп карасаң, аныкы дагы туура, мунуку туура эмес. Чоң кылып бешенесинде жазып дагы койгон, телефонуңду өчүр, Алла менен болгон байланыш эң жакшы байланыш деп жазып дагы койгон. Мына сага деп туруп тескерисинче ошол сөзгө карата телефон ургандар дагы жок эмес. Мисалы намаздан чыгып, намаз бүткөндөн кийин эле качышын билет, дароо баягы бошондукка чыгат го, түрмөдөн качкан адамдар ошон шашпай чыга бер. Шашпай чыга бер. Ал жерден чыгып бары кафеге барасың, ал жерден чыгып бары обед кыласың. Шашпай эле чыга бериңиз да. Эшикке чук айтып бардык, ana шундай болуп кичине күтүп турсак, ошол реттен барды ысып кетет, ошол 5 мүнөт эч нерсе эмес го. Капас куштар камалып турган капас, куштар капаста камалып турса, кое берген эшикти ачылган учурда учуп чыгат го. Ошондой аракет кылып тургандай да. Намазда дүйнөлүк сөздү сүйлөө, ал кандай сөз болбосун. Меште негизи эле дүйнөлүк сөз сүйлөө туура эмес. Намазда дүйнөлүк сөз сүйлөө, ал кандай сөз болбосун, намазды бузат экен. Экинчиси, салам берүү, салам алейк алуу. 7 катаны айтып кетейин мен азыр, 7 намаздагы ката, намазды бузуучу нерселер. Салам берүү, салам окуп жаткан учурда ассаламу алейкум деп берүү. Мисалы чоң бирөөлөр келип калган учурда же молдо экени көргөндө кыжалат болуп намазды буза калып ассаламу алейкум деп, бул намазды бузду. Же саламга алейк алуу. Ассаламу алейкум дейт, мисалы бирөө оң жакка салам берсе, бул жакта сүннөт окуп жаткан адамга алейкум ассалам деп берет, мисалы үчүн кээ бирөөлөр. Ошондой окуялардан мисал келтирип, бул жерде салам алейк маселеси. Бул намазды аяктоо, намаздан чыгуу маселеси эмес. Намазда бүткөн учурда ассаламу алейкум эки жака салам беребиз, бул салам эмес. Андан сырткары тахият отурасыз, мисалы үчүн же рукуда отурасыз, ошол учурда салам берүү же саламга алейк алуу намазды бузат экен. Ушундай окуялар болгон дейт. Мисалы жаңы намаз окуганга келгендер намаз окуганды билбейт да, колду кантип кармаганды билбейт, рукуга кандай барганды билбейт, эл кылганды кылып дурап отура берет да, башында намазга келгендер. Эми бул жаңы намазга келиптир, караса бир чоң аксакал ассаламу алейкум деп оң жака салам бериптир. Бул көрүп калып капа болсун деп алейкум ассалам дептир. Ам бул жактагылар салам берсе, а бул жакта кошунасы экен, кошунам капа болуп калсын деп алейкум ассалам деп буга дагы саламга алейк алыптыр. Эми бул билбеген абалда, бирок ошондой кызыктуу кээ бир окуялар жашообузда жолугуп турат. Албетте урматтуу мекендешим, ушундай кызыктуу окуялардан бир азанчы бар экен да. 5 убакыт тынбай намазга азан айтат экен. Күнөрдөн бир күн аны бирөө каттуу уруптур. Эми кызычуу абы жерде эле болот. Каттуу ургандан кийин ал тарын эмне кылышты билбестен барып азан айтып, азандын дубасын ордуга, ошол сен мени урдуң, эмнеге урдуң деп микрофондон айтып өттүр. Бүт айыл угуп турган. Ошондой окуяларда кездешип турат да. Ушундай окуялар кездешип турат чындыгында. Бир имам бар экен, имам эми анчалык күчтүү илимдүү дагы эмес экен. Эл эле мынтип шайлап койгон илимсиз эле имам экен. Анан ал имамчылыкка чыккан учурда ошол баягы эле дежурный сүрөлөрдү окуйт да. Кавсар сүрөсүнү, Кулхалахат ушул сүрөлөрдү окуйт экен. Күнөрдөн бир күн ошо молдокеге дагы тийишиптир да. Сен тура окуйсуң, урушуп, ызычуу кылып, ошо молдокенин дагы ачуусуна тийиптир. Ачуусуна тийип, силер шашпай туруңар, көрсөтөм силерге деп дагы намаз окуп туруп, саждага барып дагы рүкү. Анан саждага барып, саждада бардык адам жаткан учурда алдыңкы эшик менен чыгып намазды таштап кетип калыптыр.
Ушул жашоо эми ушундай кээ бир ушундай окуялар кездешип турат. Бул албетте илимсиз эле бирөө экен. Бирок ушундай окуялар болуп турат. Ошондуктан урматтуу мекендешим, баягы альпинисттер билесиздер, альпинисттер доомдордон түшүп алып, айнектерди жууп, тоолорго чыгып алып, тоолордун аркандары менен түшүп бир нерселерди изучать этишет, издешет. Мисалы альпинистикага мен өтө кызыгам. Ошо альпинисттер бирөө менен тамашалашпайт да, достору менен урушпайт. Арканды кичине кесип койсо эле кетип калат да. Кетип калат, өлүп калат дегендей мисалдар. Ошого имамдарга жакшы мамиледе болгула деген маселеде. Чындыгында молдокелерге Алла разы болсун, илимдүү адамдарга Алла разы болсун. Бир тыйын талап кылбайт. Мисалы Кыргызстанда эч бир мечиттеги имамга байлык берилбейт. Бирок ошого карабастан кызмат кылып жаткан устоздарыбызга, адамдарга Аллах разы болсун. Өмүрүн узун кылсын, ден соолугун бекем кылсын, иманын бакубат кылсын, ахиретте бейиш фирдаус даражаларына орун берсин, пайгамбарыбызга кошуна кылсын. Себеби бул устоздар бар, алымдар бар. Жашоо көрүптүү да. Жашоо көрүптүү. Жашоодо бул зұлымдыктарды көрүп туруп, анан ошондой мечиттеги улуу имамдар, устоздарды көрүп туруп, анан кадимкидей жүрөгүн жай алып, жашоо ошолор барлыгы үчүн турат деп каласың киши. Саламга алиге алуу, салам берүү бул экинчиси экен. Үчүнчүсү себепсиз үн катуу. Деп мисалы үн катыша берет. Намазга, саждага барып келгенден кийин жаш эле туруп бойдок жигиттер деле деп тезирээк бүтүрбөйсүм дегендей кылып ушундай кыла беришет да. Эми кичине турпой жөтөлөт кээ бирлер. Рүкүдөн тургандан кийин деп тамгаларын чыгарып ха деп, хо деп тамгаларга чейин чыгарып баягы атайлап жөтөлгөндөр дагы жок эмес. Кичине чыдап кой. Чалдар чыдап атат го намазга. Сен чыдабай калдың ба? Канча адамдын намазын бузуп коюшу мүмкүн да? Сен үн катып бакырышың менен, жөтөлүшүң менен, какырышың менен, кээде какырып да коюшат. Бул таптакыр туура эмес маселе. Себепсиз үн катуу, үн чыгаруу, урматтуу мекендешим, бул үчүнчүсү экен. Төртүнчүсү түшкүргөнгө жооп берүү. Ушул нерсеге көп болуп калдым. Жөтөлсө ак түштө берет да. Ал намазы жаңы окуган адамбы же байкап калдым, ошо намазы жаңы окуган адам окшойт, ал дагы саламатта болуңуз, саламатта деп койду. Ошол түшкүргөнгө жооп берүү, ушул сыяктуу нерселер дагы сүйлөө дегиз эле. Бул төртүнчүсү экен. Ал эми бешинчиси онто. Ох дейт, ух дейт, эх дейт, их дейт, уф дейт. А кээ бир семиз адамдар чыдабай эле дей берет. Үзүрсүз эле эч бир себепсиз ушинтип онто ушул сыяктуу нерселер дагы бул бешинчиси экен, урматтуу мекендешим. Ал эми алтынчысы жөн эле ыйлоо. Мисалы бул ыйлоо маселесинде сиздер кээ бир күбө болуп калсыздар, карыкелер өз имамчылыкка чыгып туруп ыйлап жаткандыгын, алар себеп маанисин түшүнөт да. Эмнени окуп жаткандыгын билет. Бейиш аяттары келген учурда бейиштерди сыпаттап Куран аяттарын окуп жаткан учурда алар ыйлабайт. Тескерисинче Алланын азап тозок тууралуу аяттары келген, алар маанисин билет да, тафсирин билет, түшүнүгүн билет. Алар ошол нерсени элестетип, Алланын азабынан коркуп, чын жүрөктөн ыйлайт. Бул учурда айтпай атат, бирок себепсиз эле ыйлай берет го баягылар. Калпе ыйламыш боло берет. Артисттер бар го ошондой. Ошол нерсени айтып жатат бул жерде. Ал эми жетинчиси сөзгө жооп берүү. Намаз окуп жатса, паланчы ушундай иниң өлүп калды, деп туруп кетүү намазды бузат. Же паланчы кыздуу болдуң, балалуу болдуң десе, угуп калды ушул нерсени, кыйкырып эле деп туруп кетти, ордунан намаз бузулду. Сөзгө жооп берип айтор. Ушул акыркысы экен, жетинчиси. Ушул 7 амалдарды биз байкап калабыз кээде. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, намазда Аллах Таала ушул кээ бир кетирип ката кемчиликтери менен окуп жаткан намаздарыбызды кабыл кылсын. Аллах Таала окуп жаткан намазыбыз менен ахиретте жүзүбүзгө урбасын. Аллах Таала ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин, арамды арам көрсөтүп, арамды аз кылсын. Ыймандуулар ыймандуулук көрсөтүп, ыймандуулар менен жүрүүнү насип этсин, арамды асманды канчалык аз кылса, жамандык канчалык көп болгону сайын Аллах Таала бизди ошончолук жамандыктан аз кылсын. Аллах Таала өзүнүн хидаяттуу, ыймандуу адамдарынан, пенделеринен ажыратпасын.